Бүгін студиябыз абдан қызықты қонақтарға бай. Алардын өнөрүн биз буга чейин сырттан акмалап жүргөн болсок, бүгүн дагы да болсо жан дүйнөгө сүңгүп кирип, кызыктуу маек курууга даярбыз. Алгач эле тааныштырып өтөлү, бүгүн бизде Токтоболот Абдымунов атындагы Кыргыз улуттук драма театрынын жүздөрү, Беш кемпир, Көпөлөк, Мегатой, Үзүлбөгөн үзөңгү, биздин Кыргызстандын актеру, актрисасы Арнис Кыдырмышев жана Альбина Имашева. Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кутмандуу таңыңыздар менен. Жарашып, жанышып келип калдыңыздар. Сиздерди көргөнүбүзгө дагы кубанычтабыз. Анан бүгүн Элеман менен биргеликте биз таарыныш жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Алгач эле сөзүңө аралыжы. Дейле ийгилигиңиздер менен куттуктайбыз. Кут болсун. Жакында эле чоң бир сыйлыкка татыктуу болуп келдиңиздер. Дагы мындай сыйлыктардын көптөгөн түрүн алыңыздар дейли. Анан таңды кандай баштадыңыздар? Күндө эле ушундай турасыздарбы? Сөз кезеги сиздерде. Биздики дайым эле эрте турабыз, анткени кичинекей кызыбыз бар. Буга чейин садикке ташычыбыз, азыр болсо мектепке ташыйбыз. Үйдөн 6-да турмай, жуунуп тазаланып, кофеден ичип алып, жеткизмей. Постоянно эрте эле турабыз да биз. Кофени жеңебиз даярдап беребиз. Сөзсүз Ооба, биз баягы кыздарыбыз экөө тең мектепте окуганына байланыштуу, экөөнү тең мектепке жеткизип, өзүбүздүн жумушубуз дагы эртең менен эрте башталат. Баягы театр саат 10-да башталса, бирок сабактарыбыз 8:30-да башталат. Ошого кыздарыбыз жеткизип коюп, анан окуучуларыбыз менен бирге болобуз. Мен ошол график жөнүндө, иш тартиби жөнүндө токтолуп кетсеңиздер, канчадан канчага чейин баягы өнөргө, ушул театрга убакыт арнайсыздар? Биздики өлчөнгөн убакыт жок. Эртеден баштап кечки саат 10-11ге чейин деле театрда боло беребиз. Анткени спектакльдер болгондо 6-да башталса 8-9-дарда бүтүп калат. Гримди алып, кийин чыккыча эле 10-дор болот, үйгө жеткиче 11 болот. Анан Альбина эже, негизи сизди көргөндө баягы ар дайым кинолордон, тасмалардан көрсөк, серва аялдын ролун ойнойсуз, башка жеңелердин, такылдаган жеңелердин ролун ойнойсуз. Анан негизи жашоодо такыр башкача адамсыз. Ал тасмада режиссер мени кандай көрсө, кандай образды жарат деп максат берип турган болсо, ошол бардык образды жаратканга аракет кылам. Анткени бул менин кесибим. Кесип болгондон кийин ал менин турмуштук мүнөзүмө тиешеси эч кандай жок. Мүмкүн ооба мен кээде бул ар кимде бар ар кыял, ал кыялды ким тияр деген сөз бар эмеспи? Ошол кыялдар бар, анан албетте ал кыялды сөзсүз түрдө эле ошондой кинодогудай эле чакчаңдап эле көрсөтө бербейсиң. Бирок бул тасмада өзүнүн дагы бир нугу болот. Ошол нукту, ошол максатты аткаруу менин милдетим. Кээде мындай таарыныш жара албайбы мага, кечке эле ушундай образдарды сунуштай бересиңерби деп? Жок, жаралган деле жок. Анткени бир-эки эле образ, ошол Мегатойдо, анан Көпөлөктө экөө аябай популярный болуп, ошон үчүн стерва болуп атам. Атак башка кинолордо чын деле баягы драмалык, психологиялык, комедиялык дагы сон образдарым бар. Өзүмдү өзүм мактап сонуп эми мындайча айтканда, театрда дагы ар кандай ролдорду жаратабыз. Жеке эле бул стервалык эмес, бирок эми баягы элге таанылып калганым ушул роль болду да. Ошондуктан бардыгы ушул нерсе менен айтылат. Демек сизге ийгилик алып келген тасмалар болду. Ооба, Арнис ага жеңебиз өзү жакшы эле баягы мен андай эмесмин деп атат. Сизден сурайлы, чындай эле. Ошондой да. Жок, андай эмес, мен өзү жана өзү айтып кеткендей, эми бул актерлук чеберчилик биздин кесип болгондон кийин ошо режиссер кандай талап койсо, ошону ийине жеткире аткарыш керек. Жашоодо андай деле эмес. Көп эле кишилер кезигип сүйлөшүп эметип калганда айтат: сиз такыр башкача турбайсызбы? Биз телевизордогудай эле элестете бергенбиз дейт да. Баары эле ошондой болуш керек деп ойлошот. Демек ар бир нерсени өз ногунда, өз учурунда өткөргөнү жакшы көрөсүздөр. Анан Альбина эми негизи баягы кыргыз тасмалары, буга чейин жарыкка чыккан тасмалардын арасынан кап ушул ролду мен аткарсам экен деп баягы ойлонуп калган учурлар болгонбу сизде?
балким мага берсе мен катыраат карып бермекмин деген. Жок, чынында эле андай ой болуп турат экен, ар кимдин өзүнүн рызкысы өзүндө. Бул меники деп эч кандай мындай өзүмчүлдүк жок менде. Мага буйруган ролду мага эгерде ошол режиссер, ошол жамаат ишенип бере турган болсо, сөзсүз түрдө ошол нерсени мен уятка калтырбайм деген ойдомун. Анан эми бул кино тасмаларды көрүп туруп, жок, мен мону ойносом болмок экен деген эч кандай андай ой болгон эмес. Болбойт дагы. Анткени бизде таланттуу актер, актрисалар абдан көп. Алардын дагы өзүнүн рызкысы, өзүлөрүнүн жумушу, баардыгыбыз ошо актер, актрисалар баарыбыз ынтымактуубуз. Бири-бирибизди ар дайым көргөн жерден колдоп келебиз, коштоп келебиз, жаштарга ар дайым тарбия берип келебиз, жаштарга өзүбүздүн билгенибизди үйрөтүп келебиз. Ошондуктан бизде андай эми мындайча айтканда ичкүйдүүлүк жок. Тажрыйбасы менен бүгүнкү күндө жаштар. Арнис мырза, баягы сиздерди келет деп абдан маалыматтарды карап болушунча издедик. Анан кантип таанышып калгансыздар? Баягы экөөңүздөр баш кошкон кандай болду эле? Альбина эженин мисалы айткан сөзү бар. Биз баягы 300 айына 350 сом алчубуз. Ошол нерсени тоюбузга керек деп чогултчубуз, биргеликте үйлөнөбүз деп тоюга камдадык. Анан ак көйнөк кийгенди деле баягы мен каалаган жокмун, сүйүнгөнүм болгону, Арнис мырзага турмушка чыкканыма сүйүндүм деген сөздөрүңүз дагы бар. Ошол боюнча кантип тааныштыңыздар? Каршы болгондордун баягы кызыктуу окуяларын баарын айтып берсеңиздер. Артка баралычы бир. Биздин Альбина экөөбүздүн таанышып калганыбыз институт искусство болчу, азыр университет болуп калды. Ошол жактан окуп жүргөндө тааныштык. Ага себепкер ошо мен ага чейин музыкалык окуу жайды бүтүрүп келгем, Ибрай Туманов атындагы Караколдогу. Ошол жакта чогуу окуган кыздар, мен бир курс өйдө окуган кыздар келгенде бу Альбина менен курсташ экен. Анан студенттер общежитияда жашайбыз, кирип чыгып, анан ошол жактан Альбинанын боюн жактырып калдым. Пародан. Ошол жактан таанышып калдык. Эми ойлойм бизди ушу кесибибиз табыштырды го деп, ушул кесиптен азыркыга чейин бир жерде иштеп, үйлөндүк, окуп жүргөндө кыздуу болдук. Ушулардын баардыгы ушу кесибибиз табыштырды дейм да, ушу. Чынында экөөбүз таанышканда арыз айтып кетмекчи, экөөбүздүн жалпы досторубуз аркылуу таанышып, ушундай буйрук экен. Экөөбүз дос болуп жүрдүк башында, анан сүйлөшүп, бир чечимге келип, ошол студент кезибизде эле ушундай чечимге келдик. Бирок ата-энелерибиз бизди кош колдоду. Раматылык кайнатам айтты, экөөң тең ушул актерлук чеберчиликти алып кетип баратасыңар, бирок актерлук чеберчиликте көп кызганыштар болот, таарыныштар болот. Ошол нерселерди көтөрө биле аласыңарбы? Эгерде ошол көтөрө билсеңер, ошол нерсе силерди мен кош колдойм деди. Анан экөөбүз тең сөзсүз түрдө бири-бирибизди колдойбуз, андай сөздөр болбойт деп кайнатама сөз бердик. Анан батасын берип, ушундай кыштын кычыраган январь айында экөөбүз үйлөнүп алдык. Анткени январда каникул болчу. Каникулда биз сабактарды эч качан экөөбүз тең жоопкерчиликтүү болгонуна байланыштуу сабактарды калтырбай каникул учурунда барып үйлөнүп келдик. Үйлөнүп келип, ушундай үй бүлө курулду. Экөөбүз тең жыргап кунап жашап алдык. Анан дагы Альбина айым өнөр сүйөр коом кинонун артындагы кино таласына абдан кызыгышат. Анан кийин белгилүү бир Руслан Акун деген режиссер бар. Анын айтымына караганда, кино таласына кызыгып келген адамдар болгону 1 саат гана чыдайт, андан соң эртеси уже көрбөй каласың адамдар деп айтат да. Анан ушул талаада болуп жаткан кызыктуу окуялар менен бөлүшсөңүз, же болбосо театр артындагы кызыктуу окуялар деле ошол моментти эстейбиз, бирок андан кийин баягы азыр так кесе азыр эстей албай атабыз да. Бирок кызыктуу окуялар сөзсүз түрдө кино таласында дагы, театрда да сөзсүз түрдө көп болот. Көп болгондуктан негизи Арнис мырза, мен жанында досторум жүрсө, күндө баягы окууга да чогуу барасың, үйүң комнатага дагы чогуу барасың. Анан айтасың да, бир күн үйүңө барчы, мен сени көргүм келбей калды, ажап кеттим деп айтам да. Анан сиздердики кандай? Мисалы үйдө дагы чогуу, жумушта да чогуу, баягы тажабайсыздарбы?
көнүп калсаң издеп баштайсың да тескерисинче. Бир саатча жок болуп калсың, съемка арка эй эмне бүттү деп кайра. Андай жок, мисалы ушул суроону көп беришет. Дайым чогуу жүрүп тажабайсыңарбы деген суроонучу. Бизде андай жок. Кандай кичинекей кезибизден, жаш кезибизден эле дайыма чогуу жүрүп көрүп калган болушубуз керек. Эгизтерди ажырасак эле экөөбүз эки жакта болуп калсак, бири-бирибизди чалышып, издешип, экөөбүз эки жакта болуп кетсек урушуп кетебиз. Андан көрө чогуу жүргөнүбүз жакшы да. Театрдагылар да айтып калат. Эми кээде гастроль, чет өлкөгө ушундай чыгып неметип калабыз да, анан бир аз убакыт жок болуп калганда, балким мен кетип калсам, театрдагылар айтып калат да. Альбинанын настроениясы жок эле жүрдү кетти жанында. Ошондой болуп калат да. Ансыларды экөөбүз жүрсөк, шаңдуу, тамашалуу, жакшы нерселерди чогуу өткөрөбүз да. Кызыктуу учурларга күбө кылып олтурган бул бактылуу жуп өнөр адамдары. Ооба. Анан келиңиздер, бир өзүңүздөрдүн баягы сахнада аткарган болобу же кинодо аткарган болобу кичине бир кыска үзүндү убакытыбызда тар эле, кыска үзүндү болсо аткарып бересиздерби? Меники кыска болбойт, меники бир 15 мүнөт болгон эфирде болбойм. Мен ар дайым ушул нерсени айтып келем. Театрдагы Каныкей апабыздын монологун айтып келем. Ушул нерсе менин жүрөгүмдө, анан ар бир адамдын жүрөгүнө уюса деп патриоттук сезимдер өссө экен деп ойлойм. Анда эмесе баягы Каныкейдин монологун айтып берейин. О кулунум, угуп ал, экенеңдин ичинде толуп жаткан муңу бар. Аргын кыргыз аралаш, элиңдин жайын билип ал. Жылгындуу кең кол кең талас, жериңдин жайын билип ал. Сенин жериң кыргызда, отор малдан жылкы көп, оолуккандан тынчы көп, жашыгынан курчу көп, жан жыргаткан ырчы көп. Хадырынан тегиз көп, жалкысынан эгиз көп, жапан чыккан жемиш көп, тереке тууган куштары, теминип турчу учканы, кайынга тууган куштары, камынып турчу учканы, булбул сайрап отурса, муңдуу киши чыккысыз, тоту куш талдан үн салса, күйүттүү киши уккусуз, арга жок келген болчубуз кулунум, жерге биз талас асылдан. Кагылайын кулунум, калкыңдын жайын айтайын. Ак сакалы жайкалган, калың журтка салт айткан, сыпатын бузбайын арка айткан көксүлөсүн кундуз бөрк чалдары сонун кыргыздын. Бейкут болуп жайлаган, белдемчини байлаган, кыңылдаган балдарга кымыз менен чай берип кыңырыла айланган, кемпири сонун кыргыздын. Аргын кыргыз жеринде, окса дагы белинде, аргытып атка чабышкан, айгашкан, жоого салышкан, жигити баатыр кыргыздын. Өрүүдө үйүн оңдошкон, көчкөндө төсүн комдошкон, кызылдан кийип күрмөнү кыр калай түйүп түймөнү, келишкен чачпак кең соору кулунум, келини сонун кыргыздын. Жаш кайыңдай буралган, тал чыбыктай суналган, жарагын алса жарашкан, кулаштап чачын тарашкан, кыргый мычыгым чабел кулунум, кыздары сонун кыргыздын. Телегейи тептегиз, жери сонун кыргыздын, өзөгүн берсе өздесе кулунум, эли сонун кыргыздын. Баракелде. Кыргызды даңтыган белгилүү актриса Альбина Имашева болду. Жана ошондой эле жолдошу, актер, көптөгөн таланттардын ээси Арнис Кыдырмышев болду. Эми убакыт деген тар экен, Арнис мырза, сизге дагы кеп кезегин берели дагы, анан коштошолу. Сизден дагы өнөр болсун дейли. Мен ага деле мен көбүнчө мындай кийинип алып чыгып аткарам. Ошол калам. Макул, анда биздин кыргыз элибиз менен амандашып коштошуп алсаңыз. Ошо кыргыз элиме тынччылык, токчулук, молчулукту каалайм. Мамлекетибизде тынччылык болсун. Айтканыңыз келсин. Албетте ар бир үй бүлөгө мен өзүбүздүн мамлекетибизге ден соолук каалайм. Аз ден соолукту баалап, ден соолугубуз үчүн кам көрүп турган чакта ден соолук
каалап кетмекчимин. Албетте ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бакубатчылык, ырыскы түгөнбөсүн. Мына ушундай таң атпай аргы тилектер ар бирибизди жандаган болсун. Диля жана Элеман сапарыбызды улантабыз. Алдыда дагы да болсо кызыктуу конокторубуз бар болгону алыстабаңыздар. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Кеп бойдо эмес, ойдун теңдигинде дейт. Чоң рахматыңызды айтабыз. Чоң рахмат сиздерге дагы.